Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бахридинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Арча Бешик конушуна келдик. Бул жерге биз Замирбай экөөбүзгө былтыр сонун болгон 1 кабаттуу 193 чарчы метр болгон үйдү салып бергенбиз. Кардарыбыз бир кыштан кыштады. Ал эми азыр сиздерге болсо биз кенен ошол үй жөнүндө тартып көрсөтүп беребиз. Биз менен болуңуздар. Бисмилла деп биз үйгө киргенде эле мондо болуп бизди үй тосуп алат. Бул үйдүн мен былтырда бул жөнүндө кенен видео тартканбыз. Бул фундамент өзү мурда бар болчу. Фундаменти деген болсо мурда деген кирпичке ылайыкталып, абдан чоң куюлган фундамент болчу. Ошол биз даяр эле фундаментти алып туруп, ошол фундаментке эки этаж үй салабыз десек, бул деген почти 400 чарчы метрлик үй болуп кетмек да. Ошон үчүн анан кардабыз менен кеңешип отуруп туруп, биз 1 кабаттуу үйгө айланталы деп, ошо 1 кабаттуу сип менен үйгө айлантканда 193 чарчы метрди түзгөн да. Бул мындай эми абдан кенен эле үй да, 1 этаж болгондо да, 2 этаж кылсак андан чоң болмок да. Ал эми кирпичке болсо эмне үчүн мындай чоң фундамент куюлган? Себеби дегенде дагы бир жолу баса белгилейм. Кирпич менен үй көтөрүлгөндө дубалдар аябай калың болот дагы, сыртынан чоң болот үй, ичинен болсо кичинекейип, комнаталар болсо кичирейет, дубал жейт да. Ал эми сип панелдин дагы бир өзгөчөлүгү, дубалдар ичке болгонуна байланыштуу, сыртынан үй кичинекейирээк болсо, ичинен кененирээк болот да. Ал эми ошол себептен 2 этаж салынчу кирпичный үйдү биз 1 этаж кылганда деле 193 чарчы метрлик мындай в принципе кенен эле үй болгондо. Азыр биз сиздерге анда көрсөтүп беребиз. Жүрүңүздөр анда. Мынакей, бул жерине байкебиз навесин өзү жасап алган экен. Лестницаны дагы кардарыбыз өзү куйган. Биз фундаментти бар болчу дегенден кийин биз болсо кийинки иштерин улантып кеткенбиз да. Мынакей. Могул жерден баштайлы. Бисмилла деп туруп эле биз азыр прихожкага келдик да. Бул ушул прихожкасы. Өзүңүздөр көргөндөй вагонкалар менен кооздолгон. Вагонкаларында биз жасап кеткенбиз. Үйдүн сырткы бетин болсо Технониколь компаниясынын Хауберг деген фасады менен жасалган. Могул жерден терезелерин да көрсөңүздөр болот. Терезелери да абдан чоң, панорамный терезелер. И бул жерге дагы эшик тандалган. Дагы бир жолу баса белгилейм, эшикти да кардар ар бир кардар өзү тандайт. Кааласаңыз 20 000 сомдугун, кааласаңыз 100 000 сомдугун, кааласаңыз 200 000 сомдугун тандайсыз. Сиз тандаганыңызга жараша сумма өйдөлөп, жыгылдыйлап кете берет. Анда биз бисмилла деп үйгө кирели. Мынакей. Биз үйгө кирдик. Үйгө кирсек, өзүңүздөр көргөндөй сонун болгон ушундай кенен прихожка бар. Кааласаңыздар бул жерге баягы шкаф коюп алса болот. Бул жерден болсо люк турат, потолокко, чатырга чыгып кеткенге. Жана ошондой эле бул жерде электромонтаждын автоматтары турат. Эми биз үйдөн негизги бөлүгүнө кирсек, мындай болгон кенен бир холго киребиз да, абдан кенен. Мынакей, бул жерде коляска турат экен. Колясканы алып койсок, мынакей, ТВ зонасы бул жерде атайын ушундай декоративный рейкалар менен жасалган экен, кооздолуп. Бул жерге дагы чоң панорамный терезе турат. Мынакей көрсөңүздөр болот. Баары тең абдан кенен. Кудай буйрса ушул жерге диван коюлат дагы. Абдан кенен холл бар да. Холдун эле бул жак бетинде байкасаңыздар болот. Мынакей ушундай кылып сонун декоративный саат коюлган экен да. Дагы бир жолу баса белгилейм. Сиз отделкасына келгенде кааласаңыз Замирбай экедей кылып мондай декоративный элементтерди, кафель, обои кандай кылам десеңиз, мына байкебиздикинде ламинат коюлган экен. Кээ бирлер болсо кварц винил тандайт. Кээ бирлер болсо мына потолокту болсо байкасаңыздар, Замирбай эке потолокту мондай кылып бортторду чыгарып, люстраларды койдурган да. Анын баарын тең кардар өзү бүтүрүп алат. Биз болсо былтыркы видеону көрсөңүздөр болот. Биз white box деген деңгээлге чейин жеткизип беребиз. Биз болсо полный утеплять этип туруп, дубалдарын болсо биринчи черновой шпаклевкасын тартып, апа-пакай кылып туруп тапшырып беребиз да. Сиз андан кийин болсо уже таза косметикалык ремонт иштери гана калат. Мынакей, биз азыр биринчи уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей, карасаңыздар, баардыгы жаркырап турат. Үй терезеси абдан чоң. Мынакей, потологун баса белгилеп кетишибиз керек. Потологу бийик. Биз баягы черновой таза потолоктун размери 320 метр бийиктикте түзөт эле.
Биз полду жылуулаганда 10 сантиметрин жегенбиз. Жана потолокту пенополистирол бетон менен жылуулаганда дагы биз почти бир 5 сантиметр, 6-7 сантиметр желген да. Андан кийин болсо бул борттор жасалып, мына көрдүңүздөр, занавескалар тиги нары ичинде калып калат, борт бери түшүп турат да. Ошонун баарын жасагандан кийин Кардарыс айтып атат, могу борттун түбүнөн жерге чейин таза азыркы учурда 2,90 бийиктикти түзөт да. Кааласаңыз азыр бизде кээ бир клиенттер бар, 3,5 метрге чейин, 4 метрге чейин бийиктетип атат. Албетте ал сиздин өзүңүздүн чечимиңизге жараша да. Ал эмнеге таасир этет? Сиз канчалык үйдүн размерин бийиктетсеңиз, үйүңүздүн суммасы кымбаттап кете берет да. Аны дагы сиздин чечимиңизге жараша да. Мына бир уктоочуга бөлмөгө кирдик. Азыр эми кухняга кирели да. Бул Замирова экөөбүздүн үйүнүн кухнясы дагы негизи кенен. Мынакей кухонный стенка илинип турат. Эч бир кулабай этпей эле. Бизде комментарий калтырып беришет, бул сип панелге кухонный стенка илсең болбойт экен, түшүп калат экен, кулап калат экен деп. Андай болбойт, мынакей кенен эле кухонный стенка батып атат да. И ушул эле биз немеден кухнядан дагы летний террасага чыгып кетсек болот. Мынакей. Бул жерде кенен террасасы бар. Террасасынын вагонкасын биз кооздоп бергенбиз. Люстрасын болсо Кардарыбыз өзү тагып алган экен да. Көрдүңүз, кухнядан биз террасага чыгып кетсек болот. Бул люстраларды, обойларды жана ошондой эле могул ички эшиктери Кардарыбыз өзү тандап алган. Холлго кирдик, кухняга кирдик, биринчи уктоочуга бөлмөгө кирдик. Жана могул жерде өзүңүздөр көргөндөй арка турат. Ушул аркадан бияк бетине өтсөк, бияк бети болсо өзүнчө бир коридор ачылып, өзүнчө зонасы да. Эми кыргыз болгондон кийин кыргыз коноктош керек. Конокто болсо баягы ушундай болгон свадебный маанай жараткан залда тоскон абдан сонунда. Караңызчы. Баягы чоң бир кымбат бир ресторандарга келгендей сыяктуу болгон пардалар экен. Аябай сонун, прям аябай со вкусом тандалган экен десем адашкан болбойм. Абдан кенен зал бар. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, биз ушул үйдү былтыр 1,5 айдын ичинде биз нөлдөн баштап, нөлдөн эмес, фундамент бар болчу, ошондон баштап улантып биз 1,5 айдын ичинде, 45 күндүн ичинде бүтүрүп бергенбиз. Анан Замирова экөөбүз болсо калган отделка иштерин дагы 1,5 айдын ичинде бүтүргөн экен да. Ошондон бери жашап жатат. Бир кыш кыштаган. Кудай буйруса, ушул 2025 жылы күз менен буйруса Замирова эке ушул жерден кудай буйруса той өткөзүп, келин күтүп алам деп аябай мындайча айтканда даярдык көрүп, сүйүнүчүн өзүнө батпай турган кези да. Зал абдан кооз жасалган экен, чоң люстралар коюлган, пардага өзүнчө жекеменден мындайча айтканда респект да. Эми уктоочу бөлмөлөргө келдик. Мынакей биз азыр бул жерде экинчи уктоочу бөлмө, жана жогоруда белгилегендей биз биринчи уктоочу бөлмөгө киргенбиз. Мынакей бул экинчи уктоочу бөлмө. Бул жерде болсо мына көрдүңүздөр, калас биздин үйлөрдө мына отопление жок бул жерде. Бирок бул жерде Кардарыбыз болсо теплый пол кетирген да. Анан могул комнатада теплый пол жок болуп калышы мүмкүн, азыр тактап көрөбүз Кардардан. Бирок негизги үйдүн отоплениясы катары Кардарыбыздын өзүнүн айтышы боюнча бир кыш кыштады таза эле теплый пол менен кыштан чыктым деп жатат. Мынакей эми биз үчүнчү уктоочу бөлмөгө кирдик. Бул мастер спальня, мына көрсөңүздөр болот. Терезелер бүт от пола, потолокко чейин почти абдан чоң. Бул мастер спальня, бул жерде өзүнүн мындайча айтканда сан узулу бар. Мынакей. Көрдүңүздөр, өзүнчө сан узул бар. Бул негизи Замирова экенин үйүнүн мага дагы бир башка жеринен дагы эң жаккан жери общий санузулга. Негизи мүмкүнчүлүк болсо, ушул дал эле ушул Замирова экенкинде кылыш керек да. Мынакей, көрдүңүздөр, бул азыр общий санузул. Абдан кенен, көрдүңүз, унитаз турат, стиралкасы турат, чоң раковинасы турат. Могул жерге көрдүңүз го, футбол ойносок болот. Мына душевой кабинасы турат, бул жерде ваннасы турат. Бул жерге корзина для белья, шкаф баардыгы батып, ошондо да сизде мындай чоң пространство калып жатат да. Бизде көп учурда именно санузулдан үнөмдөп, санузулду кичиреткенге аракет кыла беришет да. Бирок ушундай санузул болсо, сиз үйдүн ээсине үй бүлөнү караш керек да, үй бүлөнү карап, балдардын кийимин жууп, ошон үчүн негизи мүмкүнчүлүк болсо санузулда кенен эле бөлмө кылып койгон жакшы да. Бул күнүмдүк колдонууга келгенде сиз өзүңүз эртеңки күнү кыжалат болбой колдон кудай болосуз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мынакей азыр мен
негизги коридордо турам. Бир кенен кухня, өзүнүн террасасы менен абдан чоң зал, холл, 3 уктоочу бөлмө, бирөөсү мастер спальня жана почти бир бөлмө менен тең болгон абдан кенен санузулу бар. Потолоктордун бийиктиги болсо, черновой дубалдыкы болсо, баягы 3-20 метрде түзгөн, чистовой отделка бүткөндөн кийин болсо 3 метрде түзгөн үй. Эми баарыңыздарга кызык болгон суроо, эгер сиз да ушундай үй салдырам десеңиз, канча суммага айланат деген суроо болушу мүмкүн да. Биз былтыр Кардарыбызга ушул үйдү салып бергенде, былтыр жазында салып бергенбиз. Былтыр жазында салып бергенде 3 миллион 700 миң сомго договор түзүп, биз кызмат кылып бергенбиз да. Бирок фундаментал суммага кирген эмес. Биз ошондо дубалдарын 3,20 бийиктикте көтөрүп, крышасын болсо металлочерепица менен жаап, баягы сырткы фасадын болсо Технониколь компаниясынын Хауберг менен жасап, апапакай пластиковый терезелерин коюп бергенбиз, сырткы броня эшигин коюп бергенбиз, жана ошондой эле үйдүн ичине электромонтажын толугу менен коюп, сантехникалык системасын толугу менен коюп, вентиляционный системасын коюп, дубалдын бетине гипсокартон чаптап, гипсокартондун үстүнөн апапакай биринчи слой шпаклевкасын кылып, фундаменттин ичине болсо жылууланган стяжка куюп, жана ошондой эле биз потолокту дагы пенополистирол бетон менен жылуулап бергенбиз. Под евро ремонт деген деңгээлге чейин жасап бергенбиз. Албетте жылдан жылга, айдан айга өзүңүздөр деле билгендей, базардын экономикасында жашап аткандан кийин баалар бир материал кымбаттаса, бир материал ылдыйлап жатат. Мисал катары бетон кымбаттап атат, азыр өзүңүздөр билгендей, Бишкек боюнча цемент жок болуп атат. Ушундай нерселер түздөн түз рынокко таасир этип атат дагы. Рыноктагы материалдардын баасы кымбаттап атат да. Ошол себептен дагы бир жолу айтылайын, эгерде сиз 2025 жылы тандап калсаңыз, ушул эле үй тандаган материалдардыкы дал былтыркыдай тандасаңыз, былтыр биз 3 миллион 700, 3 миллион 800ге салып берген болсок ушул үйдү, бул жылы ал 3 миллион 900, 4 миллион болуп кетиши мүмкүн да. Аны мен айта албайм. Аны деген сиз келип туруп конкретно такташыңыз керек да. Мисал катары ушул эле үйдү бирок мен дагы кичине арзандатайын десеңиз, биз, например, бул фундамент дубалдын бийиктигин 3,20 кылбай, 3 кылып койсок, ошондо дагы үйдөн дагы бир 200 миң сом үнөмдөлүшү мүмкүн да. Ошонун баарын такташканыбызга жараша сумма өйдө же ылдый болот. Мен Асанов Замирбек. Ушул үйдү Адекс курулуш компаниясына салдырдым. Анан ошол жөнүндө айта кетсем, Адекс курулуш компаниясын мен мурда эле ушул YouTube'дан, телефондон көрүп жүрчүмүн, ушу элдерге салып жүргөнүн. Анан эми мен өзүмдүн ушул баягы мүмкүнчүлүгүм болуп, акчам топтолгондо, ушул Адекс курулуш компаниясынын офисине барып, ошол жерде Уларбек деген ушулардын директору бар экен, ошолор менен сүйлөшүп,
Анан ушул үйдү салдырдым. Былтыр буюрса ошол май айында башталды. Жок, март айында башталды. Бул ADEX компаниясы негизи договор боюнча баягы 3 айда бүтүрмөк, бирок меникин ушул 1,5 айда бүтүрүп беришти. Анан бул эми ADEX компаниясынын бир жакшы жери баягы материалды өзүң барып терден договор кылганда ошол тандаган материалыңа жараша салынат экен, эми ага жараша суммасы да өзгөрөт экен. Эми бирок негизи бул аябай жеңил жана жылуу үй болот экен. Мен ошо былтыр бүтүп, быйыл 1 жыл кыштадым. Үй аябай жылуу болду, жакшы. Анан дагы бир айта турган нерсем, ушул баягы ADEX компаниясы негизи баягы өздөрүнүн берген убадаларын убагында так толук аткарды да, мени менен түзгөн договордун. Булар эми ADEX компаниясына эмне айтат элем, эми bundan арыда ушул элдердин керегине жарап ушундай үйлөрдү сала берсин. Ушул балдарга мен жакшылык каалайт элем, ушулардын иши ийгиликтүү боло берсин. Мен эми ушул сип панелди тандаган себебим, башка курулуш менен, мисалы үчүн кирпич менен салдырсаң, ушул квадраты меники 193 квадрат болду. Бул 193 квадрат эгер кирпич менен салдырсам, ичи тарып калмак. Ичи негизи кирпичтен аябай эле ичи тарыйт экен да. А меники болсо бул сип панел болгондуктан меники ичи азыр 175 квадраттын тегереги болуп калды. Себеби дегенде бул аябай полезный зона көбөйөт экен да мында. Анан жылуулугу бир себептен жылуу болот экен аябай. Бул еще жер титирегенге да аябай мындай устойчивый болот окшойт. Эми кирпичке караганда мун байыркы жер титирөөлөр болду мында, эчтеке мен сезген жокмун, например. Өткөндө болду го. Анда эчтеке сезилген жок. Эми билбейм, сип панел мага жакты негизи. Анан эң негизгиси тез бүтөт экен. Мында баягы башка кирпич менен салдырсаң, тиги материал керек, бул материал керек деп пусталардын артынан да жүрүшүң керек экен. А бул ADEX компаниясында болсо эчтеке менен ишиң жок экен. Договордогудай өздөрү келип эле баягы материалдарын алып келип куруп бүтүрө берет экен да, тез бүтөт экен негизгиси. Мен эми мисалы үчүн ушул үйдү мен өзүм үчүн деп салдым, мага өзүмө жакты. Мен да ушул үй салдыра тургандар болсо, ошолорго да бир сыйра айтып кетет элем, ушул кирпичке караганда сип панел тез бүтөт экен, жана бул жылуулугунан дагы убакыттан да утат экен да. Кирпич менен, например, ушул үйдү салса билбейм, 3 айдын ичинде бүтө албайт го. Меники 1,5 айдын ичинде бүттү ушул чоң үй. 3 ай деп договор кылышкан, 1,5 айдын ичинде бүтүрүп беришти. Бир кыштадыңыз да уже? Бир кыштадым. Мен эми бул сип панелде негизи компаниядан айтышкан, буга отоплениянын кереги жок деп. Анан мен ага болбой эле өзүм теплый пол кылып койгом, электрический теплый пол кылгам. Былтыр кышында ошол бүт теплый пол иштеп атты, еще эми тамак ашыбыз да ошо свет менен болуп атты. Ошонун өзүндө былтыр кышында баягы күн сууктарда 9-10 миң сом чыгып атты. Мунун бир жакшы жери от жаккан менен ишиң жок экен, үйдүн ичи таза, жылуу. Эң негизгиси жылуу. От жакпайсың, убара болбойсуң, ошонусу бар экен да.